Жалал Абад шаарындагы номер 7-орто мектебинин окуучулары Аяз Ата бар экенине ишенишет. Ошол себептен алар көп жылдардан бери Аяз Атага кат жазып өздөрүнө ар кандай белек суроону адатка айландырып алышкан. Быйыл болсо Жалал Абадтык балдардын Аяз Атадан сурангандары өзгөчө болду. Башка балдар сыяктуу эле Жалал Абад шаарындагы номер 7-орто мектебинин окуучулары жаңы жылды ар кандай белектерди күтүшөт. Алар Аяз Ата бар экенине ишенишип, андан эң көксөгөн кыялдарынын аткарылышын сурашат. Ошол үчүн жаңы жыл майрамында Аяз Атага кат жазуу бул мектепте салт болуп калган. Быйыл балдардын сурагандары башка жылдардан айырмаланып турганы байкалууда. Мен Аяз Атадан жана 2012 жылдын достук жылы жана тынчтык жылы болушуну суранам. Улуттар аралык ынтымак болушуну каалайм. Мен Аяз кызга окшошуну каалайм. Бул катты мен Аяз Атага берем. Аяз Ата Аяз кызга берип койсун деп. Мен Аяз Ата бардыгыга ишенем. 2011 жыл бизге жакшы жыл келди. 2012 жылда андан да сонун келишин Аяз Атадан суранам. Мен Аяз Ата үчүн белек катары сүрөттө тарттым. Көп күттүрбөй Жалал Абадтык окуучулардын жазган каттары Аяз Атага жетти. Каттардын баарын окуп, эми ал балдардын кыялдарын аткарылышы үстүндө иштей баштады. Балдар өздөрү болсо мектептин башка салты боюнча бири-бирине таттуу белек тартуулаганга киришти. Шириндик берүү менен алар жаңы жыл таттуу жылдардан болот деген ишенимди да белек кылышат. Жаңы жыл менен биз ар жылы окуучуларга, досторубузга конфеттер беребиз. Себеби ар жылыбыз конфетте таттуу келиши үчүн бири-бирибизге беребиз. Ошентип мугалимдер мектепте орноткон салттардын жардамы менен Жалал Абадтык балдар жаңы жылды жакшы маанайда тосуп алышты. Ага кошумча ата-энелер дагы балдарына өзгөчө көңүл бөлүшсө. Майрам күндөрү алардын эсинен эч качан кетпей, 2012 жыл алардын өмүрүнө дагы бир бактылуу жылдардан болуп калат. Мирза Улукбек Каримов, Шерзот Эгембердиев, Атайын Доор программасы үчүн Жалал Абад облусунан. 2012 жыл достуктун жана тынчтыктын жылы болсун.